Assalamu alaikum urmаттуу Tez Кабар Турак Чай каналыбыздын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн Оштобуз. Оштогу Фуркат айылынан сатыла турган жер фундаменти менен бар экен. Азыр кирип барып көрсөтөбүз. Фуркат айлампасынан алай тарапка 500 метр жүрүп келесиздер. Жолдун оң жагында азык-түлүк дүкөнү бар. Тунике саткан жер бар туугандар. Бул жагы болсо кичи кой базар, автомойка, Алиханов көчөсүнө бурулат. Ушуну маңдайынан эле сиздер сол тарапка бурулуп киресиздер. Абдылда Мамыров көчөсү. Болгону жерге чейин 250 метр экен. Барабыз көрөбүз. Туугандар, алыстабай туруңуздар. Биз сатыла турган жерге жетип келип калдык. Азыркы чоң трассадан ушул көчөгө түшүп эле түз ылдыйга түшүп келе бересиздер. Көчөнүн эң аягына келгенде бурулушта сол тарапта 5 сотук жер мына ушул фундаменти менен сатылат. Ушуну бүгүн сиздерге баяндап түшүндүрүп көрсөтүп берели. Бул көчө менен түз ылдыйга түшүп келип, ушул жерге келгенде сол тарапка бурулуп, наркы көчөгө дагы кошулса болот. Аркасында бул жагында да көчө бар. Ал эми биз келген көчө дал ушул жерге келип, оң тарапка дагы бурулат. Жогору чыгып, наркы көчөгө кошулат. Ал жак менен дагы чоң трассага чыкса болот экен. Ушул көчө менен келип эле бурулган жерде бурчта сол тарапта турат. Бул жерге мына электр линиясы тартылып келиниптир, анан таза суу дагы тартылып келиниптир. Чекеден сиздерге тартып түшүндүрүп көрсөтүп берели, көңүл буруңуздар. Оштон жер издеп аткандар болсо, ушул фундаменти менен сиздерге сунушталат. Ушул турушунда 38.500, 38,5 долларга сатууга коюп атат. 38,5 миң долларга, туугандар. Туура айттымбы? 38,5 миң доллар. Тагыраагы 38.500 доллар да. Мына бул жактагы дуалынын фундаментин дагы куюп койгон, үйдүн фундаментин дагы 2 кабатка ырастап, ылайыктап куюп койгон. Дарбаза болсо, мына бул жагына коюлган, дарбазанын орду бул жерде турат туугандар. Кааласаңыздар нар жагынан, кааласаңыздар бул жагынан деле келип кире бересиздер. Үйдүн фундаментин аябай сонун куюптур. Асты бүт подвал, мына фундаменттин бекемдигин, тегиздигин караңыздар. Усталар дагы жакшы иштептир, тегиз куюптур. Анан подвалдын бөлмөлөрүнө дагы мына түтүкчөлөрдү дымоход катары коюп коюптур. Бул үйдүн фундаменттин узун туурасын айтып коелу. Бул жагы туурасынан 11 метр, ал эми бул жагы болсо узунунан 12 метр. 12ге 11 2 кабаттуу үйдүн фундаменти. Асты подвал, 4 бөлмөлүү подвал. Подвалга дарбазадан киргенде нар жагынан 2 эшиктен кирсе болот экен. 2 эшиктен 2 бөлмөгө кирип, анан бул бөлмөдөн ортодогу аркадан өтүп туугандар, анан бул бөлмөлөргө дагы кире берсе болот экен. Мен азыр сиздерге ушул фундаменттин үйдүн планировкасын колдон келишинче түшүндүрүп бергенге аракет кылайын. Үй өзү күнгөй бет курулган. Жери 5 сотук экен, кызыл китебин дагы көрдүк. Кааласаңыздар кызыл китебин дагы көрсөтөт. Мына үйдүн алды бак боло турган жай экен, бош турган жайы. Кааласаңыздар наркы дарбазаны, эгер кааласаңыздар бул жагына дагы жылдырып алсаңыздар болот экен негизи. Мына ушул жерге мына фундамент менен тегиз кылып, бул жакты бир аз бийигирээк көтөрүп туруп, баягы навес, унаа кое турган жай кылып жасап алса болот экен. Дарбазаны бул жакка койсо дагы бул жак менен кирип чыкканга аябай жакшы экен. Ошондо кире бериш үйдүн алды тарабында болуп калат. Тепкичи мына ушул жерге куюлат экен туугандар. Мына ушул жерге тепкич куюлат, прихожка болот. Анан бул жерге чоң эшик. Эшиктен киргенде эле мына бул чоң бөлмө 6га 6 36 чарчы метр чыгат экен. Бул холл. Холлду көрдүңүздөрбү? Аябай кенен. Холлдун оң жагы дагы 1 метр бул жакка кошулган. Бул жанагы терезеси бул жагына коюлса, бу гүл кое турган орду экен бул жагчы. Анан тепкич 2-нчи кабатка ушул жерден бул жакка барып, анан бери кайтып чыга турган тепкич болот экен. Бул 36 чарчы метр холл. Асты дагы ушундай чоң площадка, спортзал же швейный цех. Ал эми сол тараптагы бөлмө узун туурасы 7ге 4, 7ге 3,5 дейли. 7ге 3,5 бул кухня экен туугандар. Ашкана. Бул жагында 3 терезе болот экен, эркер формасында чыгарылыптыр. Бул жагы ашканасы. Кааласаңыздар мына жакты да бир аз бөлүп, душевойду, санузелди ушул жакка куруп алсаңыздар да болот экен. Ал эми бул жакта болсо ушу кухнядан бул жакка кире турган бул спальный. Узун туурасы 3,5га 4 болуп калыптыр. Жо өзү бул бөлмөнүн туурасы 4 метр чыгат экен өзү. 4кө 7 экен да.
Мына бул бөлмөнүн дагы узун туурасы 4x4 16 квадрат болуп калат экен. Астыда бир бөлмө, астында бир эшик, бир терезеси бар. Теги дарбаза жактан киргенде бул жагы бир бөлмө. Ага бул жактан да кирип чыкса боло берет. Ал эми мына бул бөлмөгө болсо, бул эшиктен кирип чыга берет, жанында бир терезе коюлуптур. Ал эми төрдө жайгашкан мына бул бөлмөнүн узун туурасы 4x6 24 чарчы метр чыгат экен. Бул зал, конок бөлмөсү. Эшиги ушул туштан болот. Бул залы, конок бөлмөсү, мейманканасы. Көрдүңүздөрбү? Бул жакта болсо көчө жагында үй менен көчө жактагы дубалдын ортосунда дагы ушу 1,5 метр аралык калтырыптыр. Муну эми навес деп коюш керек. Бул жакты навес кылып койсо, аябай жакшы болот бул жагы. Мына бөлмөлөрдүн терезелери ушул жактарына коюлат. Бул жактары мына кошуна тараптары эки жагы тең тосулуптур. Каалагыңыздар бул жагынан, каалаңыздар нар жагынан келсеңиздер болот. Ушул фундаментти 5 сотук жери менен $38.500 сатууга койду. Эгер жаккан болсо, эртерээк аракет кылыңыздар, сүйлөшүңүздөр. Буга эми баягы кабаттар ортосуна монолит куйсаңыздар да болот. Кабаттар ортосуна плита, перекрытие жаткырсаңыздар да болот. Эми ал жагын өзүңүздөр каалап, каалагандай кыласыздар. Таза суу бар экен, свет бар экен. Келиш керек, курулушту башташ керек, үйдү бүтүрүш керек, жашаш керек. Кененирээк дагы маалыматты тез кабар турак жай каналыбызга, анан TikTok, Instagramдарга дагы чыгарып койдук. Мына мынтип көрүп турасыздар, арматураларды чыгарып, ушундай бекем жакшы курулуш кылган экен. Жыйынтыкта айланда $38.500 сатууга коюлду. Эртерээк аракет кылыңыздар. Үй, жер, фундамент ушундай болсо айтып койгула, тартып чыгарып койгула деп аттыңыздар эле, кулагыңыздарга күмүш сырга. Табылды, тартылды, чыгарылды. Маалымат сиздерге жеткирилди, эртерээк аракет кылыңыздар.